Мисалы, турмушка чыга элек кыз эгерде хижапка кире турган болсо, 4 эркекти тозоктон алып калат. Эгерде турмушка чыккан кыз хижапка кире турган болсо, 5 эркекти тозоктон алып калат. Кыз балага киет башы менен кыяматта 4 эркек жооп берет. Эгер ошол кыз бала хижапка кире турган болсо, ал 4 эркекти амалсыз бейишке киргизгенге кыз баланын кийинген хижабы биринчи себеп болот. Биринчиси атасы, экинчиси агасы, үчүнчүсү иниси. Кара. Эми агасы, атасы, иниси, анан күйөөсү, анан баласы болуп 5 эркекти хижапчан аял тозоктон алып калат. Карабайсыңар. Демек, хижапчандар көбөйгөн сайын эркектердин денелери тозоктон бошоп аткандыгы.